Туугандар, ассаламу алейкум. Азыр могул метро Каховскийдагы Умардын барбершоп Хан деген барбершопуна келип калдым. Туугандар, барбершоп десе эле жанагы биздикилер кымбат төлөшөтүп калышы мүмкүн. Жок, туугандар. Бул жерде эконом классы, комфорт плюс бизнес дегенде бүт ошондой өзүнүн услугасына жараша акчалары ошого да жараша экен, туугандар. Биздин таксистерге ылайык өзлөрүнүн услугасы бар экен. Жанагы эми чачтарын кымбатыраак жасатам дегендер болсо, аларга дагы ылайык өзүнүн жанагындай условиялары бар экен, туугандар. Кыскасы өтө жакшы. Жалаң гана профессионал парикмахер ушул жерде иштейт экен, туугандар. Азыр кирип иштерин полностью сиздерге бир сыра көргөзүп туруп, анан кийин услугалары канчадан экенин алардын дагы толук айтып берейин, туугандар. Жүргүлө анда сиздер. Барбершоп Хан. Каховскийдеги Файза чайкананын эле сол тарабында, туугандар. Умардын барбершопу күндүзгү эртең мененки саат 10дон баштап кечки саат 10го чейин иштейт экен. Мынаке, туугандар, чачты укладкалап, чекелерин тегиздеп, умаринин сон кылып жөнөтүп атат. Бул жерде услугасы 490дон баштап 1290го чейин. Умаринин мынаке өтө опытный парикмахер, Англияга чейин өзү барып, мынаке лично иштеп келген бала. Келсеңиздер, ушинтип чачтыңарды сон кылып, тарап, ушинтип жөнөтөт, туугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем, ошол номерге чалып, жазылып, ушул жерге келе бересиңер, туугандар. Атмосферасы укмуш, туугандар. Телевизор дейсиңерби, шахмат дейсиңерби, бул жерде отуруп, күтүп отуруп, ушул жерде чачыңарды алдырып кете бересиңер, туугандар. Кеттик анда. Видеону дальше улантам. Так, мынаке, туугандар. Кеттик эми. Чач баштарды таратып чыктык. Кечээ күнү жанагы айттым эле го, Мерстин амортизаторлору келип калыптыр май чыгып депчи. Жанагы запчасть саткан жерге чалып сурасам, туугандар, оригиналдары 28 миңден экен, штугу. Штугу 28 миң. Аналог китайскилери 18-19 миң экен. Дагы жакшы, Кыргызстанда бир запчасть саткан бирөө жазып калды. Нургазы вин-кодуңду жөнөтчү, көрөлүчү бул жакта сенас кандай болду экен. Пока что белгисиз, карап көрөйүн деди экен. Түшпөйбү деп, карап көрөбүз деп. Ошондой тууганда, бушныйлары 5-6 миңден башталат экен, 10 миңге чейин штугу. Ошондой экен, туугандар. Мерс менен иштеле оңой эмес, туура. Бирок расходуң табышыңа жараша боло берет экен бул тарифте делечи, мисалы үчүн. Бизнес айдайм десиң, расходуң ошого жараша. Бузулса ошого жараша, тапканыңа жараша. 20 миң табам дейсиң, бирок ошого жараша болот экен да, баа жок, туугандар. Ошондой. Бүгүн суббота болуп калды, ночь, туугандар. Бүгүн да көрөбүз, жамгыр жаап атат эшикте. Бүгүн кандай заработок болот экен? Ошон үчүн амортизатор анылары болсо, туугандар, машинага өтө эhtiyattabай дагыла. А то көпкө түшөт экенсиңер, туугандар. Ошондой. Кеттик энд ишти кылалы. Домойду коелу дагы. Бүгүн как раз Каховскийден центрге көздөп кетип атам. Жамгыр шатырап жаап атат, коэффициент да күйүп атат. Таң атыкча ишти кылалы буюрса, катыбай чаман иштеп берип турсачы таксометр. Почин, кудай жалга, почин. Мытная улица дейт. Бир коэффициент берилмек той. Şimdi alып келдик 23 мүнөттө 1178 рубль. Конечно. Так. Көп күттүрбөйлү экинчи заказды алдым. 41 мүнөттө. Негедир
Kar жаубаса жакшы иш болбойт экен эмнегедирчи. 41 мүнөттө келдим. 1583 рубльге. Бүгүн айтып күлүп атат эле, Нургазы видеолорун көрөм, бүт эле сен экономдун эле заказдарын ташыйсың го, вроде. Деп атты эле. Шундай эле, ошондой эле болуп атат го. 40 мүнөткө деген 1,5 миң деген. Мажүрүм чачтарың таранганда, жашылдан жолугум салынганда, кареке көз жаштан мончок тагып, сен мени ошондо сагынгандай, мен сени ошондо, мен сени ошондо, мен сени ошондо сагынгандай. Девушки, я извиняюсь, но вас не могу довести. У вас все уже испачкано, сейчас все будете испортить. Подожди, вы вызвали такси, а вы не повезете? Просто хлам, мас бар жоғы, лай жерге жатып қалғандағы таксимен кетемейді, бизнес шақырып алып, жоқ анау эконом деле албайды, андашчы. За рулем жүргөндө кеч ой басып жүрөсүң да. Акында пассажир сүйлөшкөн эч ким жок, ойлонуп жүрбөнөн жана жаш кездерде ойлонуп, мектепте жүргөн убактарда ойлонуп. Анан кийин жана мектеп маалында жанагынтип чоңойгондо ким болосуң деп жаздырып неме кылып калат го. Анан кийин бүт бар эле бирөө президент болом, бирөө доктор болом, бирөө министр болом деп бүт жакшы нерселерди жазат да. Жанагы өзүбүздүн келечегибизди деп жазат да, өзүбүздүн келечегибизди. А чоңоюп, хоть мен 11-дө бүтпөсөм деле, кечегидей эле эсимде да, андай нерселерди кылганча. Ойлонуп каласың да. Жашымда ушундай нерселерди жазып, мечтать эттим. Ошоларды кылдымбы мен деп иштегандар. Карап көрсөк, жанагы жөн бала кыялы болуп эле жөн жазып койгон нерселерби же моюн бербейбизби, жалкоолук калтырып коебузбу? Жанагынтип, мисалы үчүн бир класстан 2-3 эле бала жанагынтип эле болуп кетсе болуп кетти, болуп кетпесе жанагы атаң көрүү дүнүйө болуп как обычно эле дегеним жашоосучу. Ошентип көп өзүбүздүн астыбызга койгон максаттарды жалкоолукка алдырып кылбайбызбы дейм да, эмнегедирчи. Ушундай туугандар. Андыктан жаш кезиңиздердеги кылган мечтаңарды эсиңизден чыгарып койбостон алдыга ынтыла бергиле. Бир нерселерди пробовать этип көргүлө. Пока бир нерсени пробовать этип көрмөйүнчө адам эч нерсени билбейт туугандар. Ал кымбат, бул кыйын, бул андай, бул мындай десең, шылтоо көп айткангача. Айтканы шылтоо көп. А бирок рисковать этиш керек бул жашоодо. Бул жашоо коркоктордук эмес туугандар. Рисковать этиш керек, көрүш керек. Жаның сууруп албайбы? Значит, все, вперед только туугандар. Ушундай. Кеттик ишти дальше уланталы, жамгыр жаап атат, көчөнү бүт туман басты. Кечки саат дедим, бул түнкү саат 1 туугандар. Кеттик. Мечтаңарды унутпагыла, самое главное. Мечтаңардын үстүнөн чыккыла обязательно туугандар. Кеттик. Короче, азыр бир жирненький заказ алдым. Бүгүнкү күнгө го дейм чагымда. 4,5 миң, 5,5 миңге иштедим да. 5,5 миңге иштеп чыккандан бери. Могу заказ СНТ Сирень дейт. СНТ Сирень 60 километр 50 мүнөт дейт. Немножко коэффициент менен берди, прям немножко. Көрөбүз азыр, тем более Наварига менен экен. Учкан бойдон кетебиз да. Елки завершить етпей туруппун да. Ушу менен айыл түгөйт экен да, эң акыркы экен да, молчу елки мо поселокто. Завершить етпей туруппун. Азыр бир шүмшүктөр кирип кетет дагы.
Ошодон шлагбаумду ким ачат эми? İsteymin ошол күндү поездде бирге барган жиби жок көңүлүмдү чынжырлап байлап алган айтырбай саламымды таанышпай каламынбы кара көз карындашым билдирчи караныңды ылдам 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 поезд жүрүп барат сизге болгон сүйүм кайра күчөп барат. Едем Никитинский переулок 7? Да. Включить вам радио? Да, можно. Шоколадный экран. Хорошо. Здравствуйте. Здравствуйте. Едем на Плещева 16? Да, все верно. Хорошо. Былай жалға барайық анча-мынча. Норманийда клиент жолығады екен мага да. Доброй ночи деп кетти. 20 канча 25 мүнөттө келдим. 1586 рубль болду. О, ничего себе. 130 рубль чайга алып. Молодец, молодец. Кеттик дальше. Так, бүгүнкүгө решающий заказ тугандар. Шереметовага заказ алдым. Последний заказ бүгүнкүгө буюрса. Шереметовага таштайбыз. 10 мүнөт нар жактан. Центрге келсең, нар жактан заказ берет. Нар жакка барсаң, центрден заказ берет. Не поймешь, короче. Едем в Шереметово же, да? Терминал Б. Так, туғандар, Шереметовға алып келіп таштадым. Короче, бизнес-класстың пассажирлары жаман жататты да. Мисалы үчүн азыр мына Шереметовға келгенде оң жаққа кире албай турган кылып койду да. Высадканычы клиенттерди түшүргөнү бул только сол жаққа кире турган кылып. Мурун оң жаққа кирсек деле берет эле. Оң жаққа кирип түшүрүп кое турган болсок, 2 суткага аэропортко келе албай турган кылып култап коюп атат. Пассажирларга айтсак түшүнбөй азыркыда доңкоңдоп эшикти жаап таштадычы. Зачем керек бар? Понятно эле кылып айтып атканда түшүнүш керек да адам. Аякка киргизбейт, култап коюп атат десең. Дөөлө чыкылдап өздөрүнчөчү. Ладно, все. Завершит. Кеттик эми үйгө туганда. Саат 5-тен 23 мүнөт өттү. Бүгүнкүгө 10 саат иш кылыпмын. 10 саат иш кылыпмын. 7000, биякта 4,5 000.
где-то 11,5-12 миңге жакын иштепмин 10 саатта. Ну, бүгүнкүгө болот. Ишанч эмес, но пойдет. 10 саатта нормально. Так. Ошо тоғын кеттіген ойқымда келіп болуға қалдым. Эмки видеода көрүшөбүз тоғандар. Айта кеткендей эле буйруса 100 миңге аз қалды. Өткөнкү видеода айта кеткендей эле буйруса $1000 розыгрыш болот тоғандар. $1000 розыгрыш кылып, подписчиктердин арасында каналга катталып, видеого комментарий жазып, Инстаграмга подписка болгула обязательно тоғандар. Комментариңердин арасынан жакшы-жакшыларды тандап алып, ошол $1000 ичинен каждый жума сайын 1000 рубльдан ошол жакшы комментарий жазгандардын, жакшы активный подписчиктерге 1000 рубльдан акча которуп турам. Каждый неделя сайын. Ар бириңердин атыңарды чыгарып видеодон көргөзүп турам. Много мынакей, мына жумада 1000 рубль которулду деп. Бул эмне себептен эми кичине болсо дагы подписчиктерге мотивация болсын деп атам. Мотивация надо поднять, мотивация дейт го тоғандар. Ошондой канчалык көп болсо ошончо жакшы тоғандар. Мага да мотивация, силерге да мотивация тоғандар. На будущее буйруса жакшы видеолор тартып, сонун өткөндө айта кеткендей эле буйруса чечилди. 21 ноябрь күнү буйруса Мекке Мадинага барып, зиярат кылып, ибадат кылып, буйруса күнөөлөрдү колдон келишинче неме кылып келгени аракет кылабыз тоғандар. Ушундай чарчап да калдым. Кичине жакшы сөздөрдү сүйлөп берейин дедим эле. Буйруса эмки видеодо көрүшөбүз тоғандар. Чарчап болбойм чында. Так что подписка кыла бергиле. Не дейм. Эмки видео көрүшкөнчө тоғандар. Сак саламатта турыңуздар.